Кайрылгандар көппү? Азыр көп эмес, бирок могу эгерде мен былтыр айтпадым, негизи 40 миңден ашык кайрылуу болгон. Бирок ал жалоба, арызды, алардын ичинде арыздар да бар, документтердин запрос, паспорт алмаштырган, ошо баарын кошкондо ошо 40 миңден ашык. Анан ошо телекөрүүчүлөргө айтып кетейин дедим эле, ошо биздин сайтка дарегине кирип, ошо каалагандай өзүнүн суроолорун, арыздарын жиберсе болот. Медалдын экинчи тарабы дагы бар да. Анан баягы ыдык көргөн, ыза көргөн тарапка болушу бул мыйзам ченемдүү көрүнүш да. Бирок ошол эле убакта баягы бирөөдөн сый мамилени талап кылаарда өзүң дагы ызаат көрсөтүшүң керек деген дагы бир кеп бар эмеспи? Анан айтсаңыз, мына Азатка даярдалган кээ бир материалдарда ошол жерге иштеп барган Кыргызстандын жарандары эле бир тескери иштерге кириптер болушуп, же болбосо баягы ичип алышып өздөрүн контролдобой жүргөн көрүнүштөрдү көп эле айтып жатышат да. Анан бул жагынан алганда баягы укук баарынан баягы өйдө турат деген менен бир жоопкерчилик жагын сезиши керек да, туурабы? Эми муну миграция биздин элдин тагдыры болуп калды да. Ошондой болгондон кийин биз ушул чет жакка чыгып жаткан мигранттарыбыздын кайсы бир деңгээлде ошолорду даярдоо жолун карашыбыз керек да. Жок дегенде тилди билиш керек булар. Бир кесиптин ээси болуш керек. Анан жөнөкөй эле баягы адамдык мамиленин этикасын билиш керек. Анан жүрүм турумду оңдош керек да. Анан биздин Кыргызстанда алар татыктуу көрсөтүш керек башка жактачы. Тилекке каршы биздин көптөгөн мигранттарыбыз мындай стихиялуу түрдө барып атышат ал жака. Жумуш таппай ар кандай деградацияга кабылып атышат. Сөгүнүшүп, мушташышып, арак ичишип, жаман жолго басып атышат. Бул дагы биздин Кыргызстандын бетине көө жабат да. Анан экинчи нерсе, биздин мына чет жака чыгып биз көрүп жүрөбүз, биздин элчиликтер чынында эле кедей. Биздин элчиликтин материалдык техникалык базасын чыңдаш керек. Аларды кадрлар менен көбүрөөк жабдыш керек, штатты кеңейтиш керек. Ошол элчиликтерде ушу мигранттар менен иштөө жөнүндө өздөрүнүн программасы болуш керек. Бирок ошол эле ошол элчиликтерге жардам берген жана Москвада, мисалы үчүн, Москвада гана эмес, чет жерлерде да коомдук кыймылдар бар эмеспи? Алар канча жылдан бери баягы укуктук жардам көрсөтүп мен ошо токтолгум келип атат да. Мен бир эле замандаштын мисалын айтсам, замандаш көбүрөөк жардам берип атат да. Замандашка келгендер көбүрөөк да. Себеби элге жакыныраак коом болуп атат. Буларчы элчиликке барып, кирип, ага жазылып, анын процедураларынан өткөнчө, коомдук уюмдар, булар өздөрү түзгөн уюмдар болуп атат мигранттардын. Булар ошолорго көбүрөөк кайрылып атышат. Бирок эми коомдук уюмдардын деле мүмкүнчүлүгү чектелүү болуп калат. Ошентсе дагы баягы канча жылдан бери коомдук уюмдар иштешет, дагы эле мигранттар ошол мигранттардын маданиятына, ошол жерде жүргөн, ошол жердин жергиликтүү мыйзамын сыйлоо сезими мындай өчүбөй койду да, эмне себептен? Эми мындай болуп атпайбы? Миграция агымы бул ошо бир калыпта болбой атпайбы? Улам келгендер, улам келип кеткендер көбөйүп атпайбы? Биз ошондуктан бул мигрант болуу деле өзүнчө бир кесип, статус болуп калбады бүгүнкү күндөчү. Мына бизде биринчи жылдары кеткен мигранттардын өкүлдөрү бүгүн көбү бутуна туруп өздөрүнүн ишкерлик иштерин ачып иштеп атышат. Мына кийинки барган муун булар таптакыр эле мындай даярдыксыз барып, кийинки муун башкача болуп калбады. Мына акыркы 20 жылда да төрөлүп тарбияланган муун бул көп жагынан мажүрөө болуп калды. Мына ушул муун бүгүн көбүрөөк кыйналып жатат. Анан эми муну бир нерсени дагы айткым келет да. Мына коомдук уюмдар, мына диаспоралардын ишин бул жерде белгилегим келет. Мына маданий күндөрдү, Кыргызстандын майрамдарын, Кыргызстандын маданиятына, өнөрүнө, адабиятына арналган иш-чараларды негизинен ушул диаспоралар өткөрүп, анан биздин урматтуу элчибиз, элчиликтин өкүлдөрү ошол жака конокко гана барышат экен да. Эми чынында келгенде бул элчилик ошондой иштерди көбүрөөк өткөрсө, эми колдон келишинче өткөрсө, ошо мигранттар менен да көбүрөөк жакындашат эле. Алар өзүнчө, биз өзүнчө боло албайбыз да. Себеби бири-бирибизге мындай жардам беребиз. Мен мындай мисал келтирейин, эми кээ бирде ошо жана груз 200 деп коет го. Аны мигрант болсо бияктан акчасын кайрып берет деги эмгек жана миграция министрлигичи. Бирок ошол бирок ал сөөк тап келгенден кийин, документтерди көрсөткөндөн кийин комиссия аркылуу кайрып берет да. Ошол жактан жибере берди, мисалы үчүн ушу диаспоралар көп жардам берет. Ушундай груз ушундай эметкен өткөргөн, анан шайлы өткөргөндө деле аябай тыгыз иштейбиз. Ошол учурларда элеби? Жок, негизи мисалы үчүн биздин
жетекчилер деле барганда дайым кезигет. Биздин министр Руслан Айтбаевич Казакбаев барганда кезигип, алар мисалы үчүн маселелер көтөрүп атат да. Мисалы үчүн тариф боюнча да башка нерселер, аяктан келгенде бизге тапшырма берип, ошо атайын иш тобун уюштуруп, ошону менен иштеп атабыз да. Кандай жыйынтыктарды көрсөтө аласыз? Ошо биргелешип иштегендин бир жыйынтыктары көрүндү? Азыр ошо мореки мен айтып кеткендей эле Груз 200 ошо диаспоралар, анан биздин министрлик, анан эмгек жана миграция министрлиги ошо биригип атайын ошо 2007-жылы эме чыкканбы, постановление, ошо 100% кайра берген. Ошондой чоң мындай чечкендиктерден ошол мисалы үчүн биринчи. Экинчи, мен айтып атам, азыр кайра тарифтерди карап атабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр бир аз тыныгуу жарыялап алып, андан кийин талкуубузду улантсак. Биз бүгүн Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчиликтеринин ишмердүүлүгү жана мигранттар менен алакка катышы туурасында сөз кылып жатабыз. Студиянын коноктору Тышкы иштер министрлигинин консулдук башкарма башчысы Айдит Эркин жана коомдук ишмер жазуучу Топчугүл Шайдуллаева. Анда кийинки суроомо өтсөм, Айдит мырза, мына негизи эле Кыргызстандын элчиликтерине биз азаттыктан өзүбүз дагы телефон чалып калганда да элчи жок, качан келет билбейбиз деген бир кээде кыска ушундай жоопторду деле угуп калабыз да. Мисалы үчүн бул Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги эмне суроо менен кайрылып атасыз деген сыяктуу мындай сылык жоопту кандайдыр бир деңгээлде мындай чанда эле уккан сыяктуубуз. Бул бир гана Орусиянын эмес, бул башка ошол элчилик, консулдуктарда дагы ушул көрүнүш кадимкидей кайталанат да. Анан айтсаңыз, мына негизи эле ошол элчиликтеги кызматкерлерди кантип тандайсыздар? Мыйзам боюнча дипломатикалык кызмат мыйзамы бар. Ошо чегинде алар борбордук аппаратта 2-3 жыл иштеп, баягы профессионал катары болгондон кийин анан кетишет негизичи. Мыйзам боюнча анан баягы өзүнүн мисалы үчүн чыгыш тилдерди билип, чыгыш департаментте иштесе, анда ошо чыгыш өлкөлөрүнө алат. Батыш тилдерди билип, батыш департаментте болсо, анда ошол жака барат. Эгерде жанагы ООН жана башка эл аралык уюмдарды көйгөйт эткен департамент иштесе, анда ошо биздин ООНдогу, Нью-Йоркто, Женева, Венадагы өкүлчүлүктөр барып иштейт. Ошол Кыргызстандагы чет өлкөнүн элчиликтерине телефон чалганда кайра эле ошол суроомо кайрылып атам да, биз алардан таптакыр бир башкача маанайдагы жоопту кабыз да. Эмне үчүн андай эмес Кыргызстандын башка мамлекеттеги элчиликтери? Мен айта албайм, себеби бизден кеткен балдар баары эле сапаттуу, билимдүү кыздар, уландар. Мен деле өзүм четте иштегем, анан эч качан айтып жооп берчү эмес. Мына сиз айтып атасыз, биз элчиликтерге ушундай даярдыктан өткөн кадрлар жиберебиз деп. Бир эле мисал, өзүңүз деле билесиз, мына Кореяда, Корея мамлекетинде Кыргызстандын консулдук кызматы ачылбадыбы? Мына ошондо ал жака иштегени кетишти. Биз уктук, мына ошо Азаттыктын да радиосунан берилди. Ал жака барган ушул биздин миграция министрлигинин өкүлү, ал мезгилде миграция министрлик болчу, өкүлү ал кореец тилин билбейт экен. Мына ошондо ушул жерден мыйзамдуу түрдө эки мамлекеттин келишиминин негизинде легалдуу түрдө барган ошол жактагы эмгек мигранттары аябай кыйналышкан. Ал баланы таба албай, тапса сүйлөшө албай, ал бала барып кожоюндардан алардын укуктарын коргой албай, аябай кыйналышкан. Ошондо бир бала бармагын, заводто иштеп атып, бармагын ошол станокко алып кеткен. Мына ошонун сүрөтү менен электрондук почта аркылуу бул жака кабар келген. Мына ошондон ал балага компенсация төлөп бербей коюшкан. Мына ушул баланын укугун коргой албай калган. Муну Азаттык радиосу да берген кезегинде. Анан эми ушул жерде эгер Корея мамлекетиндеги жиберген, ошо силердин өкүл кореец тилин билбеген кишини жибергениңер кандайча, мен ошону сурайын дедим. Эже мен түшүндүрүп кетет элем. Биздин жана миграция эмгек жана миграциянын четте өкүлчүлүктөрү бар. Россияда өзүңүз билгендей, Москвада бар, башка шаарларда. Анан ошо өзүңүз деле айтып кеткендей, ошо Сеулда кеңешчи катары бир единица алар алышкан бизден. Аналар ошо жиберишкен да. Биз алардын жана жиберген процессине биз кирише албайбыз. Негизи ошо элчиликтеги кызматкерлердин орточо айлыгы кандай?
ар кайсы өлкөдө ар кандай. Орточо мисалы. Орточо мен айта албайм. Москвада $1000 бир аз көбүрөөк болсо керек ошо.